Саламатсыңарбы окуучулар? Бизде бүгүн тарых сабагынан темабыз түрктөрдүн көчмөн цивилизациясы. Бүгүнкү сабакта түрк кагандыгынын негизделиши жана басып алуучулук жортуулдары менен таанышасыңар. Кагандыктын батыш жана чыгыш түрк кагандыктарына жиктелишинин себептерин талдайсыңар. Түргөш кагандыгынын ич ара чыр-чатактарынын себептерин аныктайсыңар. Балдар, анда сабакты баштаардан мурун төмөндөгү уламышты угалык. Илгери түрк ууруларынын ата бабалары хун ууруларынын түндүгүндө Соо аймагында жашашкан экен. Бир күнү кошуна уруулар, душмандар басып киришип, баардык түрк урууларын тукум кырыт кылып талкалашат. Эң артта жашынып калган 10 жашар баланы таап алышып, буту колун кесип, өлсүн деп сазга таштап кетишет. Баланын онтогон үнүн уккан ургаачы карышкыр баланы суудан чыгарып, үңкүрүнө алып барып, буту колун тили менен жалап айыктырат, эмчегин эмизип курсагын тойгузат. Кийин ал бала менен карышкыр үйлөнүп, 10 балалуу болушат. Эң улуу баласынын атын Ашина деп коюшат. Ашина өтө тың жана акылдуу бала болот. Баардык туугандарын ал башкарат. Анын укум-тукумдары бир уруу чоң журтка айланат. Өздөрүн Ашинанын укум-тукумдарыбыз деп эсептеген түрктөрдүн тарыхы менен таанышабыз. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Ашина уруусу бийлеген Алтайдагы түрктөрдүн өз алдынча мамлекети негизделген. Ал мамлекет бара-бара күчтүү империяга айланган. Бул империя тарыхта түрк кагандыгы деп аталат. Аны Ашина уруусунан чыккан Бумун каган негиздеген. Бумун каган коңшу мамлекеттер менен соода жана элчилик байланышта болгон. Ал Жужаңдардын каганы Анахуанга тийиштик кылып, анын кызынын колун сураган. Жужаң каган Бумунга «Менин темирчим менин кызыма тең эмес» деп кемсинтип жооп берет. Анткени буга чейин түрктөр Жужаңдарга көз каранды болгондуктан салык ордуна темирден курал-жарак жасап берип турган. Шылтоо табылары менен Бумун 1552-жылы Жужаң кагандыгына кол салып, аларды талкалап, түрк кагандыгын негиздейт. Ойдо жок жерден жеңилген Анахуан өзүн өзү өлтүрөт. Бумун өзүнө эл каган деген титулду алган. Бумун каган өлгөн соң анын ордуна баласы Кара каган кыска мөөнөт бийлик жүргүзөт. 1553-жылы Бумундун экинчи уулу Мукан каган бийликке келет. Түрк кагандыгынын басып алуучулук жортуулдары эки багытта кеткен. Биринчи багытта чыгыш жортуулдарын Мукан каган жетектеген. Мукан каган Кытай, Корея жарым аралы жана Сары деңизге чейин жетип, кытайлардан чоң суммадагы салык алып турган. Мукан каган аскерлерин Энисейге жөнөтүп, 555-жылы ал жактагы кыргыз урууларын өзүнө каратат. Ал эми батыш жортуулду Бумундун иниси Истеми Жапко колго алган. Ал Тянь-Шань менен Хорезмди караткан. 565-жылы эфталиттерге соккурган. Ал эми түрк кагандыгынын күч алышы жана жиктелиши. Эфталиттер мамлекети жеңилген соң, эфталиттердин ээлигин бөлүштүрүүдө түрктөр менен Ирандын ортосунда согуш башталат. Түрктөр 568-569 жылдары мурдатан эле Ирандын душманы болгон византиялыктар менен келишим түзөт. Византиялыктардын колдоосуна ээ болгон соң, Истеми каган 569-жылы Иранга кол салган. Анын бир катар шаарлары менен кыштактарын басып алат. Иран 571-жылы түрктөр менен тынчтык келишимин түзөт. Эфталиттердин жери Согдуну түрктөргө берүүгө, жыл сайын алтын монеталар менен салык төлөп турууга аргасыз болушат.
Натыйжада Борбордук Азияда түрктөрдүн туран жергеси пайда болот. Византияга каршы согуш аракетин баштайт. 576-жылы түрктөр Босфорго чейин жетип, Кырымды каратат. Түндүк Кытайдын Византияга чейинки мейкиндикти ээлеген түрк кагандыгы өкүм сүрөт. Мукан каган Таспар кагандын бийлиги мезгилинде гүлдөп өнүккөн. 582-603 жылдардын аралыгындагы ички чыр-чатактардын кесепетинен түрк кагандыгы начарлап отуруп, Батыш түрк кагандыгы жана Чыгыш түрк кагандыгы болуп эки мамлекетке бөлүнөт. 603-жылы Батыш түрк кагандыгы негизделген. Ага мурдагы түрк кагандыгынын курамындагы Борбордук Азиянын ири бөлүгү, анын ичинен Жетису, Теңир тоо кирген. Ошондой эле Фергана, Чыгыш Түркстан аймактары камтыган Жунгария менен Чыгыш Түркстандан Сырдарыяга, Иртыштан Урал, Итилге чейинки аймактар караган. Батыш түрк кагандыгынын борбору Суяб шаары болгон. Ал эми кагандын жайкы резиденциясы азыркы Казакстандын Чымкент шаарына жакын Миң Булак аймагында жайгашкан. 630-жылдары бийлик үчүн бири-бири менен каршылашкан. Ушуга байланыштуу түрк кагандынын негизги милдети кагандыктын бүтүндүгүн сактоо эле. Ал басып алган жерлерди бекем кармоо, каратып алган элдерди башкара билүү үчүн аракет кылган. Ошондой эле Батыш түрк кагандыгы Кытайдын Суй жана Тан империялары, Сасаниттик Иран жана Византия империялары, Эфталиттердин мамлекети менен чектеш турган. Буларда отурукташкан дыйканчылык маданияты күчтүү өнүккөн. Ошондуктан алар менен тең тайлашуу үчүн кагандыктын күч-кубатын чыңдоо керек эле. Кытай империялары менен түрк кагандыгы атаандашып турушкан, бири-бирин алсыратып, саясий аренадан сүрүп чыгаруу багытында аракеттенишкен. 634-жылы бийликке келген Ышпар Хилаш каган аскердик административдик реформа жүргүзгөн. Себеби Нушиби менен Дулу төбөлдөрүнүн карама-каршылыктарын токтотуу жана Батыш түрк кагандыгынын бүтүндүгүн сактап калуу эле. 638-жылы Батыш түрк кагандыгы алсырап, аймагы экиге бөлүнөт. Тан империясы Батыш түрк кагандыгын жок кылуу үчүн согуштук аракеттерин токтоткон эмес. 704-жылы Батыш түрк кагандыгы жашоосун токтотуп, анын эли жери Түргөш кагандыгынын курамына кошулат. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Үйгө тапшырма. Китептен 145-беттеги өзүңөрдү текшергиле деген суроолорго жооп жазгыла. Саламатта тургула.